Ички иштер министрлиги билдирет. Жеңиш Разаков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылыкка шектүү катары кармалып, башкаруу чарасы аныкталды. Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын мурда вице-премьер-министри Жеңиш Разаков алдоо жолу менен 1 миллион АКШ долларын алган факт боюнча козголгон кылмыш ишин тергеп жатат. 2022 жылдын 20-сентябрында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жаран кайрылып, мурда вице-премьер-министр Жеңиш Разаковго мыйзамдуу чара көрүп берүүнү суранып, арызын жазган. Жабырлануучунун жазган арызында 2017 жылдын ноябрь-декабрь айларында кызмат абалынан пайдалануу менен анын ишенине кирип, ишкердик ишмердүүлүк жүргүзөбүз деп 1 миллион АКШ долларын алып бербей койгондугун билдирген. 2022 жылдын 1-октябрында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгү алдамчылык менен иш козголгон. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан 2023 жылдын 24-ноябрында Жеңиш Разаков кармалып, Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бүгүн 26 январда ага кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгү алдамчылык жана 337-беренесинин 4-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен айыбы козулду. Ушул эле күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен анын башкаруу чарасы аныкталып, 2023 жылдын 24-февралына чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынды. Козголгон кылмыш иши боюнча тергөө процесстери уланууда. Кечээ 26 январда Кыргызстанга Беларустан Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплекс келип түштү. Ал система толугу менен Баткен облусуна киргизилип берилет. Эске салсак, буга чейин катар менен заманбап учкуч учактар сатылып алынган. Алар Байрактар, Аксуңгур, Акынжы жана Анка менен толукталган. Ошондой эле Жолбор сүлгүсүндөгү аскерий брондолгон автоунаалар жана буга кошумча керектүү заманбап курал-жарактар сатылып алынган. Кошумчалай кетсек, 23 январда Кыргызстандын коргоо министри Бекболотов иш сапары менен Белоруссияга барып, анда Беларусь кесиптеши Хрейн менен жолугушкан. Ошондой эле Кыргызстан Беларустан Печора 2 БМ зениттик ракеталык комплексин сатып алары айтылган.